вчера вот одну модель он использовал. Элдик медиа порталына Чолпон аттуу айым кайрылып, аны Токтосун Намазов аттуу жаран алдап жүргөнүнө арызданды. Анын айтымында Токтосун Намазов мындан 1 жыл мурда модельдердин таймасы деген аталыштагы долбооруна демерчи болуп берүүнү сунуштаган. Чолпон айым бул сунушка макул болуп, демерчилик кылган. Бирок арадан көп убакыт өтсө дагы долбоордон дайын жок. На данный момент азыр бир 20-30 кишидей уже мага личкага жазып атышат. Кто сколько кому должен. Все возмущаются. И спонсорлардан ушинтип акча чогултат экен. 5 000, 10 000, $300, $500. Эч кимге он не возвращает. Свои обязательства не выполняет. Битва модель мына уже 1 жыл болот июнда. Эч кандай проект жок. Только кыздарды он набирает, набор кылып, алардан 5 000, 6 000, 7 000 взнос алат экен. Жаш кыздар эми түшүнбөйт да. Байкуштар берет. Бул реалити шоу, как Дом 2 сыяктуу экен, телевидение чыгабыз деп, жаш кыздар, модель кыздар болобуз деп акча беришет буга. Анан он тянет, 3 ай өтөт, 4 ай өтөт, ал кыздар кетет. Байкуштар кыйкырат, возмущается, кетет. Кайта кастинг кылат, кайта набор кылат. Кайталардан акча алат. Спонсорлар до меня, оказывается, которые спонсоры были, алар уже үмүт үзүп кетишиптир. Анан вот мага окшогон спонсорлар кайта пайда болот. Биздин башыбызды спонсорлар, көп спонсорларды мен билемин, группабыз бар. Где-то бир 12 киши группа. Всем он должен деньги, никакое обязательство. Видеомонтаж кылып тур, калп эле звук неправильно, тиги неправильно деп бир видеооператорго бир 30-40 миң карыз экен, анысы да доолап жүрөт. Ал эми Токтосун Намазов муну жалган жалаа катары сыпаттады. Анын айтымында долбоорду уюштурам деп анча-мынча карыз алганым чын. Бирок атайын алдап кетүү үчүн чоң суммаларды алган эмес. То, что мен акча алып эметкеним, конечно, ал чын. Анткени мен карыздарым бар. Но менин карыздарым болсо тоже там где-то 7 000, 8 000 деген, если бы я мошенником, аферистом был бы, я бы миллионами торчал людям, да? Вот. Ошондой сообщениялар болуп, конечно, вот такие сообщения мелкие портят, да? Репутацияны-чы. Вот. А так, карызга акча алганым, анын баары чын. Бирок, получается, Чолпон эженин айтып атканы баары калп. Мен анын модельный агентствосуна барып, жардам берип, өзү эчтеке кыларды билбеген үчүн, мен анын модельный агентствосуна каждый день барып жардам берип, мондай кылгыла, тигиндей кылгыла деп айтып турчумун. Менде свидетелдерим бар. Бирок мага это не нужно, да, азырчы мондай скандал, там, чактак кылыпчы. Ну ладно, скандал болсо скандал болор, мой личный пиар, вот не умолю. Чолпон айымдын айтымында Токтосун Намазовдун модельдердин таймасынан тышкары да арам иштери бар. Ал модель кылам деп кыздарды интимдик кызмат көрсөтүүгө түртөт дейт. Мен ойлонсом, вот тиги модель кызыбыз интервью берип атпайбы, ачык коркпой айтты да, я хочу дейт, башка кыздар ушундай эмеге как бы не подкупились, да. Токтосун Намазов, получается, MT Beauty Company деп организовал, модельный агентствога эмес, битва модель проект кылам деп ага эмес, совсем у него другие цели. Ал деген просто кыздарды тамдайт, кастинг кылып тамдайт, анан жакшынакай кыздарды, кто согласится, по рекламе он квартиры снимает, аларды алдап-салдап киргизип, коркутуп, получается, он интим услуги для бай мужчиналарга интим услуги оказывает. Мына модель кызыбыз баарын айтып берди, коркпой эле айтып берди бетке, мага үйдө вот интервью берди, мен да диктофонго жазып алдым анын баарын. Вот ал коркпой келем деди, эже мен берем интервью, но только я не хочу лицомду көргөзбөй, хочу глаза открыть башка кыздар ушундай Токтосун Намазовдун эмнесине, чтоб не попадались на его удочку дегендей. Бул айыптоолорду Токтосун мырза болсо караманча четке какты. Бул каралоолор атайын жасалып жатат дейт. Ал ортодо интервьюга келүүгө макул болбогон Токтосун Намазов элдик медиа порталында сотко берем деп коркутууга өттү. Вот, но если там будут реально огромные голословные обвинения в мой адрес, что там якобы я беру деньги, там крупные, якобы я там продаю девочек, там, то все, 5-10, вот такие голословные обвинения будут, я вас нормально подам в суд.
Сиздин өзүңүздүн укугуңуз. Сиздин укугуңузду эч ким чектей албайт. Албетте, эгер сизге жакпаган маалыматты сотко берсеңиз, сот өзү То есть териштирип бардык нерсени чечет. я могу, ну все, тогда поговорили. Рахмат, негизи бирок ушу сөзүңүздү эле бере берели, камерага жооп бербейсиз, а? Мен убакытым жок камерага сүйлөгөнгө. Все, анда рахмат. Кошумчалай кетсек, мени интимдик кызмат көрсөтүүгө түрттү деген кыз биздин порталга да интервью берген.